Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Европадагы буржуазиялык революциялар. Сабактын планы: Нидерланддардагы буржуазиялык революция, Англиядагы буржуазиялык революция, республиканын жарыяланышы, Оливер Кромвельдин тарыхтагы орду, Улуу Француз революциясы, Улуу Француз революциясынын негизги жыйынтыктары жана тарыхый мааниси. Нидерландиядагы буржуазиялык революция. Нидерландиянын өзгөчөлүгү Шельд, Маас жана Рейн дарыяларынын төмөнкү агымында жайгашкан. 16-кылымда Европада калк эң жыш отурукташкан өлкө болгон. Анда 3 миллион эл, 300дөй шаар, 6500 кыштак болгон. 16-кылымдын ортосунда Испаниянын бийлиги астында болгон. Филипп экинчинин мезгилинде эзүү күч алып, протестанттар куугунтукталып, 1566-жылы революция чыккан. Нидерландиядагы революциянын негизги окуялары: 1566-жылы элдик көтөрүлүш чыккан. Революцияга дыйкандар, кол өнөрчүлөр, жумушчулар катышкан. Алар монастырларга кирип, иконаларды жана ыйыктардын статуяларын талкалашкан. Попторду, кечилдерди кууп чыгышкан. Ошентип, бул революция Испаниянын үстөмдүгүнөн кутулуп, кошмо аймактарда буржуазиялык республика түзүлүшүнө алып келген. Англиядагы буржуазиялык революциянын себептери: 17-кылымда Англиянын өнүгүшүнө королдук бийлик тоскоол болгон. Королдор абсолютизмди күчөтүүгө умтулушкан. 1628-жылы Карл I каршы чыккан парламент таратылган. Ал 11 жылга созулган. Өлкөдө баалар жогорулаган, ачарчылык болгон, толкундоолор күч алган. Шотландия Англияга согуш ачкан. 1640-жылы 3-ноябрда жаңы парламент чогулган. Бул окуя революциянын башталышы катары мүнөздөлөт. Англияда жарандык эки согуш 1642-1646-жылдардагы жана 1648-жылдагы согуштар болгон. Парламентке жана королго жан тарткан эки топ пайда болгон. Парламентти көпөстөр ишкерлер, жаңы дворяндар, фермерлер, жумушчулар колдогон. Ал эми королду роялисттер, ири жер ээлери, англиялык чиркөө, король чиновниктери колдогон. Оливер Кромвель түзгөн парламенттик армия Нейсби кыштагынын жанында жана Пестондогу салгачтарда королдун армиясын талкалаган. 1649-жылы элдин кысымы менен король өлүм жазасына тартылган. Ошентип, Англия республика болуп жарыяланган. Парламент мыйзам чыгаруучу орган. Ал эми аткаруу бийлиги Кромвельге өткөн. Ал өзүн лорд протектор деп жарыялаган. Кромвель башкаруучу династиядан болбогондуктан тактыга отура алган эмес. Ошондуктан атайын Кромвель үчүн лорд протектор, тактап айтканда лорд коргоочу титулу киргизилген. Натыйжада 1653-жылы Англияда Кромвельдин протектораты, аскердик диктатурасы орногон. Лорд протектордун саясаты: жаңы үлгүдөгү туруктуу армия түзүлгөн. 1654-жылы Голландия менен болгон согушта жана Испания менен болгон согушта Англия жеңип чыккан. 1658-жылы Кромвельдин өлүмү протекторат режимин токтоткон. Анын уулу Ричард бийликтен баш тарткан. Англияда чектелген конституциялык монархия орногон. 1789-94-жылдардагы Улуу Француз революциясы болуп өткөн. Революциянын маанилүү окуялары: 1788-жылы элдик көтөрүлүш башталган. 1788-89-жылдары Марсель, Тулон, Орлеан шаарларында революция башталган. 1789-жылы апрелде Сент-Антуанда көтөрүлүш башталган. 1789-жылы 14-июлда Бастилиядагы туткундарды эркиндикке чыгарышкан. 26-августта уюштуруу чогулушу, адамдардын жана жарандардын эркиндиги декларациясы жарыяланган. Чиркөөнүн мүлкү мамлекеттештирилип, өлкө 83 департаментке бөлүнгөн. 1792-жылы 21 сентябрда Франция республика болуп жарыяланган.
1793-жылы 21-январда король Людовик 16, кийин королева Мария Антуанетта өлүм жазасына тартылган. Улуу Француз революциясынын тарыхый мааниси. Дворяндардын жерлери дыйкандарга майда үлүштөр менен 10 жылдык мөөнөттө төлөп бергенге сатылган. Революция сословиелик чек коюуну жойгон. Парламенттик демократия өнүккөн. Улуттук чогулушка, мыйзам чыгаруу чогулушуна, конвентке шайлоолор болуп турган. Жаңы түзүлүш парламенттик республика пайда болгон. Салык жарандардын мүлкүнө жана кирешесине жараша салынган. Улуу Француз революциясынын башында буржуазия табы турган. Бирок кыймылдаткыч күчү дыйкандар, шаардык плебейлер болгон. Франциянын капиталисттик өнүгүүгө жол ачкан. Европанын башка өлкөлөрүндөгү феодалдык абсолюттук тартиптерди бошоңдошуна буржуазиялык мамилелердин өнүгүшүнө таасир берген. Үйгө тапшырма боюнча суроолор. Нидерланддардагы буржуазиялык революциянын себептери эмнеде болгон жана натыйжасы кандай болгон? Англиядагы буржуазиялык революциянын себептери эмнеде? Республика кандайча түзүлгөн? Кромвелдин протектораты дегенди кандай түшүнөсүңөр? Улуу Француз революциясы кандайча ишке ашкан? Улуу Француз революциясынын жыйынтыктары кандай болгон?